Карасаңар, могу тротуар тактан келип тур, мондай келип турган. Могул жерден түгөнүп калат экен. Саламатсыздарбы? Мындай кулактандыруу. Бул жерде мындай болуп атат азырчы. Мен азыр көлдөмүн, балыкчыдамын. Азыр могу 2 көчөнүн кесилишинден. Бияка кетсек, көлгө кетебиз. Югам кетебиз. Тияк балыкчы, кольцевой, северная сторона. Бияк нарын, Кочкор, нарын бияк жакта. Анан кийин баягы көп суроолор болуп атат, сен Эрлан каяктан коесуң деп. 4 округка бөлүнөт негизинен. Көл тияк жагы мындай деп примерно бөлүнөт деп атышат. Север болуп, анан юг болуп, анан Кочкордон баштап Тогуз-Торо казарманга чейин дейт, анан нарын дагы өзүнчө болуп, да. Эми мен силерден суранып кетет элем. Өзүңөр чечкиле. Менин кандидатурамды каяктан коерумдучу. Өзүңөр чечип, добуш бергиле. Ошол жерден кандидатурамды коем. Кааласаңар комментарийге жазгыла, личкама деле жазгыла. Иши ошо кайсы жерден коюшумду ошо силерден суранат элем да мен. Анткени мен чече албай атам. Могу 4 округтан санап көрдүк. Добушубуз 4-өндүктөн бирдей экен. Плюс-минус да. Негизинен ошол эң көп добуш нарын менен көлдөн экен да. Бирок ошол 4 округка бөлсөк, 4-өндө почти бирдей эле экен. Плюс-минус 50-100 болот эле экен да. Ошол себептен азыр чечим чыгара албай жатам. Чечимди өзүңөр чыгарганга мага жардам бересиңер деп мен ишенем. Бияка комментарийге жазып кетесиңерби же личкага чыгасыңарбы, иши мен кандидатурамды каяктан койсом туура болот деп ойлойсуңар. Ошону жазып кетсиңер. Балыкчынын шамалы. Негизинен ушундай дагы Кыргызстанда кандидаттар бар болду экен, чындап эле ушу өзүнүн элинен сурай ала турган, ошондой духу жеткен. Каяктан коем деп өзүнүн элинен сурай ала турган андай кандидат бар болду экен деп силерден сурап атам. Анан экинчиден эмне болду? Келе башташтыбы чуркап, жанталашып. Бир жолу келбегендер жанталашып чуркап келе башташтыбы. Ой, биз мынтебиз кыйратабыз деп.